Жалал Абад шаарында карантин аралыгында азык-түлүккө муктаж болгондорго мамлекеттик материалдык резервдер фондунан колдоо көрсөтүү үчүн 33 тонна ун бөлүнгөн. Мындан тышкары жергиликтүү кала бийлиги тарабынан ачылган атайын эсепке 950 миң сомго жакын колдоо чогулган. Ал эми шаардык бюджеттен болсо 4 миллион сомдон ашык каражат аз камсыз болгон муктаждыктагы үй бүлөлөргө азык-түлүк сатып алып берүү үчүн ажыратылган. Жардам сурап аткандар бул ошол тийиштүү Дампонда квартал комитетте аймактык башкармалыктар аркылуу кайрылышып атат. Ошол кайрылуулардын негизинде биздин мэрия азык-түлүк жеткизип берип атат. Үмүт кылдым да мени. Азык-түлүк таратууга байланыштуу нааразычылыктар да аз эмес. Чыныгы муктаждардын көпчүлүгүнө жардам берилбей, шаар бийлиги тарабынан тандалма жана адилетсиз аракеттер жасалып жатканы айтылат. Мэрияга телефон кылдым, эч какка чыкмаңар дегенче чыкалмайаппыз. Бопты үлмө списке бергенбиз деди. Ондан 27-ге телефон кылдым. Кысам бопты адам барады dedi. Дамкомдун хатына келип, уя буяда карап, хаммага эч бала түгөнбү. Эр барларым үйдө отуруп эч бала алмастан. Деп списке ям жазмады. Yazmasdan keyin maktabinочка kızım var. Özüm pensionerkaman. Hech qayerda ishlayman. Shu bizga yordam bermay kimga nima qiladi? Telefon qilib yurdim. Hech qayerga chiqolmayapmiz, turmada o'tirgandek qilib. Bir tiyin пособие ham yo'q. Ishlar ham yopilma bo'lib qoldi, ishlayin desa. Endi birga qanday yashaymiz? Keyin barmog'imizni so'rib o'tiramizmi? Kecha ham telefon qildim. Singlim nima bo'ldi? Bir tekshirib qo'ymaysizmi? O'chirib kelay dedim desam, berganman men, u yog'ini bilmayman, spiskaga borganda boradi deb. Undan telefon qilib so'rasam, 2 martadan olishyapti deyapti. Televizorda ham aytyaptimi, 2 marta, ikkinchi marta tarqatyapmiz deyapti. Bizga bir marta ham kelgan yo'q hali. 100% adalettүү же реалдуу деп айта албайсың. Себеби ар түрдүү адамдар бар экен. Мисалы бир жолу алган, экинчи жолу да арыз жазып бергендер. Бирок мына өкмөттүн кабыл 662 катты таратканда бул социалдык коргоо министрлигинин каттоосунда турган гана адамдарга жеткирилип берилди. Ал өзү негизи шаар боюнча 992 адам болчу. Ошону 662 охват кылдык. Калган жетпеген 300 канча адамды биз ошо мэриянын демөөрчүлөр аркылуу келген нерселер тарап берип атабыз. Азык-түлүк таратууда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан кайсыл бир партияга келечекте өтүүчү шайлоого байланыштуу үгүттөө иштери да тымызын жүргүзүлүп жатканы ачыкталат. Анан бизге дагы опсалам дагы палан түкүн, анан муну шайлабайсыңар, муну шайлагандар убагында шайлагыла деп дагы ушундай сөздөр болуп атат. Никто нам не помогает, не знаем. Мы вот здесь все люди собрались идти в мэрию. Потом Максат Акя позвонил и сказал: прижмите тилековские женщины, сидите дома. Жалал Абад шаарына караган Тилек аймагын болсо такыр эле кала жетекчилиги унутта калтырып койгону белгиленди. Аталган аймакта жашаган шаардыктардын көпчүлүгү ачкачылыктын азабын тартып жатышканын айтат. 8 баласы жана майып апасы, майып күйөөсү менен күн кечирген Барну айым дал ушундай абалда калгандардын бири. В мэрии я пошла, написала в мэрии. Тоже там вышла женщина, представитель. Мы 6 человек пошли, мы ей пожаловались, что Максат Акя нам не дает муку. Она сказала: я ничего не знаю, сидите дома, ждите. Соцфонд вам по очереди даст. Соцфонд, я позвонила, соцфонд сказал, что нам никакую помощь не выделяли. И все. Я говорю: ну как вот нам жить? Они все сейчас на моей шее, я их кормила. У моей маме пенсия 6 тысяч. Мы ее 3 дня назад получили, чуть-чуть продукты сделали. Опять же, это на 5 дней. Все. Нам же дальше жить надо. Мы просим помощи. Пусть нам дадут помощь. Как нам жить? Чего мы? С голоду будем дома убирать все. Больше никак. Пусть нам помогут. Пусть нам выделят помощь. Больше никак, я не знаю. Мы не от вируса умрем, мы от голода умрем. Все, я больше ничего, я просто прошу помощи. Помощи для детей и для инвалидов. Мы-то, ладно, здоровые, как-нибудь поэкономим на себе, но их кормить-то надо.
Ушул күндөрдүчү Кудайым бизге бербеш керек эле, эми берип атат, айласы жок, ушуну көтөрөбүз эми. Аймакта бул сыяктуу шартта олтургандар четтен чыгат. Комитет башчысы абал боюнча буларды айтат. Мына кече жакындан бери кичине өзү жалык кылдык эле, мэриядан 14 адамга күнпомош келди. Кече Максат ака келди, Наргиза келди, дагы адамдар келишти, ошо милициялар менен келишти. Ар бир үйгө барып, кол койдуруп, 14 адамга апарып таркатып бердим. Атак андан бөлөк бизге эч кандай жардам келе элек. Ушул адам нуждайчы эмеспи деп менден келип сураган адам болбойт да. Эгерде менден сураса, мен айтам, ушул үйгө ушунча бересиң, муну үйдүн курсагы ток. Муну кач. Ушуларга бергиле деп мен айтат элем да. Ушундай нерсе болбойт да. Булар келеткен да келип туруп өз эркинче эле берип коюп кетип атат эми аны. Биз билбей калып атабыз. Тилектиктердин бирөөсүнө да шаарга кирип азык-түлүк алып келүү үчүн уруксат кагазы берилбей келгенин жергиликтүүлөр билдиришти. Унутта жана тоолугу менен чектөөлөрдүн курчоосунда калган жашоочулар бул абалга нааразы болуп турушат. Элдер айтып атат, көчөгө чыгып эки адам сүйлөшүп атат, биз эмне өгөйбүзбү баларга? Дезинфекция кылынды? Дезинфекция дегенден жок. Дезинфекция дегенден эч кандай дезинфекция жок. Даже керек болсо келип ошо бир мына магазиндерде продукта жок. Күнү келгенде. Мына 15 күндөн бери кыйналып келдик эле, акыры ошо бир депутатыбызга, ошо Шайырбекке рахмат. Сурандык, алып келип коюп берди. Социалдык тармактарда айрым колдонуучулар бул сыяктуу көрүнүштөрдөн улам ар кандай өңөттөгү пикирлерин жазып жатышат. Жалал-Абад шаарынын башчысын, Кыргызстандын жогорку бийлигин жаман көрсөтпөөгө чакырыктар да бар. Өзүңүздүн дарегиңизди калтырыңыз, сөз сизден кабар алабыз. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.